иммунитетибизди чыңдап, кичине баягы физкультураларды эртең менен туруп жасап бошонуп сактанышыбыз керек да. Марал телерадио компаниясынын өкүлдөрү Европа биримдигинин колдоосу менен атайын дарыгер жана юристтин коштоосунда этникалык кыргыздарга багытталган маалыматтык иш-чарасын уюштурду. Азыр 150-100 экен давленияңыз. Азыр бул көтөрүлгөнгө кошулат да. Баягы давление көтөрүлгөндө кайсы дарыларды ичесиз? Пандемия амалында кызыл зонада иштеп канчалаган адамдарга жардам колун сунган дарыгер Эрмек Исмаилов COVID-19 илдети, анын жаңы түрү, оорунун алдын алуу, санитардык эрежелер жана оорудан айыккандан кийинки реабилитациялык аракеттер тууралуу маалымат берди. Азыркы учурда 3-чү толкун болушу ыктымал тууралуу дагы бир нече маалыматтарды айтып кеттик. Анан ал этникалык кыргыздардын үй бүлөлөрүнөн вакцина тууралуу суроолор болду. Ага да жооп бергенге аракет кылдык. Себеби азыркы учурда март айынан баштап бизде Спутник V вакцинасы бизге келет деп жатат. Коронавирус илдети менен ооруган бейтаптар вакцина алса болобу деген суроо болду. Бул боюнча мынтип айтып кетмекмин. Эгер жаңы эле ооруп, 1 ай өтө элек болгон болсо, ал вакцинаны албай турса болот. То есть 1-2-3 ай 6 айга чейин бир аз кечирээк алса болот. Эгер ооругандан 3 ай 6 ай өтүп кеткен болсо, анда сөзсүз түрдө алыш керек. Чүй облусунун бардык райондорунда Тажикстан, Өзбекстандан журт которуп жашагандардын саны арбын. Көчүп келгендер юридикалык жана медициналык кеңеш алууда тоскоолдуктар жаралып келгенин айтышат. Алардын негизги көйгөйлөрү бул айылдагы кичирээк медициналык фап болгондугу үчүн дарыгерлердин жетишсиздигинен улам көп көйгөй жаралат экен. Негизи паспорт жагынан көп көйгөйү жок экен, документтери толук экен, бирок кээ бир туугандары документ алганда кандайдыр бир тоскоолдуктар жаралгандыгын айтышты. Ал боюнча дагы маалымат берилди. Жарандыгы барбы, жокпу, башка мамлекеттин жараны же ага карабастан Кыргыз Республикасынын территориясында жашагандыгына байланыштуу бул жарандар бирдиктүү 112, 118, 103 номерлерине кайрылып, бирдиктүү номерлер болуп эсептелинет. Медициналык жактан же болбосо юридикалык жактан кызмат алышса болот, акысыз. Тажикстандан тарыхый мекенине келгендер татыктуу жашоо жана мамлекет тарабынан колдоого муктаж болуп келет. Бул маселе пандемия шартында өзгөчө күч алган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда, Кыргызстан эгемендүүлүк алган күндөн тарта өлкөгө 65 миңден ашуун этникалык кыргыздар көчүп келишкен. 2010 жылдан тарта 15 миңдей адам кайрылман статусун алган.